Намаз бул бүткүл ааламдын жаратуучусу Аллах Тааланын инсандарга белек катары берген эң чоң буйругу. Адам баласы Аллах Таалага ыйман, ишеним келтирип, Ла илаха иллаллаху Мухаммадур Расулуллах деген келимени айтып жүргөн болсо, ал мусулман болот. Жана мусулман деген сөз моюн сунуучу деген маанини берет. Ошентип мусулман баласы балагатка жеткенден баштап Алла Тааланын өкүмүнө моюнсунуп, буйруктарын аткаруу фарз болуп калат. Фарз деген бул Аллах Тааланын буйрук өкүмү, аны аткаруу милдет. Кимде ким аткарса көп сооп табат, аткарбаса ал күнөөкөр болот. Бир күндө 5 убакыт намаз окуу мусулман үчүн фарз. Бул тууралуу ыйык Куранда төмөнкүчө белгиленген. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Намазды толук аткаргыла, зекетти бергиле, жана мага ийилип рүккү кылуучулар менен бирге рүккү кылып сыйынгыла. Намаз бейиштин ачкычы, ыйман этикаттын чыныгы белгиси, диндин түркүгү. Намаздын диндеги орду денедеги баш сыяктуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты. Алла Таала мындай деп айтты: Мен сиздин үммөтүңүзгө 5 убакыт намазды фарз кылдым, жана өзүм менен өзүм келишим түздүм. Кимде ким ушул 5 убакыт намазды үзбөстөн ар дайым окуса, мен аны өзүмдүн жоопкерчилигим менен бейишке киргизем. Эгерде ким ушуга толук көңүл бурбаса же окубаса, ага менин эч кандай убадам жок. Акыретте кыямат күнү эң алгач ыймандан кийин эле намаздан суралат. Эгерде инсандын намазы жакшы чыкса, ал бактылуу болуп жеңишке ээ болот. Бир күндө 5 маал намаз окуу парыз. Булар багымдат, бешим, асыр, дигер, шам жана куптан. Намаз парыз, важип, сүннөт жана нафил деген түрлөргө бөлүнөт. Дээрлик баары бир түрдө эле окулат. Аларда негизги айырма болот. Биринчиси ниетте, парыз намазга парыз намаз, важипке важип, сүннөт намазга сүннөт, нафил намазга нафил деп ниет кылынат. Экинчи айырма, важип, сүннөт жана нафил намаздарды окуган мезгилде бардык эрекеттеринде Фатиха сүрөсүнөн кийин жок дегенде бир узун аят же 3 кыска аят кыраат кылынат. Бул Фатиха сүрөсүнөн кийинки кошулуп окулган сүрөлөрдү зам сүрө деп коебуз. Парыз намазда болсо биринчи жана экинчи эрекеттерде Фатиха сүрөсүнөн кийин зам сүрө кыраат кылынат да, а калган 3-чү жана 4-чү эрекеттеринде зам сүрө кыраат кылынбайт. Беш убак намаз эрекеттери боюнча төмөнкүчө түзүлгөн. Багымдат намаз 2 эрекет сүннөт, 2 эрекет парыз. Бешим намаз 4 эрекет сүннөт, 4 эрекет парыз жана 2 эрекет сүннөт. Асыр дигер намазы 4 эрекет парыз. Шам намаз 3 эрекет парыз, 2 эрекет сүннөт. Куптан намазы 4 эрекет парыз, 2 эрекет сүннөт жана 3 эрекет витир важип намаздарынан турат. Ушул жерден бир аз эскертип айта кетчү нерсе, жыл сайын ар бир намаздын убактысынын башталышын көрсөтүүчү календар болот. Ошондо кайсыл күнү ар бир намаз канчада башталары белгиленген. Кыбла дегенде Мекка Мукаррамдагы Каабатулла түшүнүлөт. Бардык намазды Каабатуллага карап окууну Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде парыз кылган. Биздин жерге Кыргызстанга карата кыбла түштүгүрөөк батыш тарапта жайгашкан. Намаз 2, 3 жана 4 рекеттүү болот.
бардык сүннөт нафил намаздар, ошондой эле пешим асыр намаздары дээрлик толук сыртка үн чыгарбастан ичинде купуя окулат. Багымдат шам жана куптан намаздарынын фарздарында үн сыртка чыгарылып жарыя окулат. Бизге кандай окуу керектиги түшүнүктүү болсун үчүн багымдат намазынын 2 рекет сүннөтүн үндү сыртка чыгарып окуйбуз. Бул үйрөнүү максатында экендигин унутпасак. Негизи сүннөт намаз үн чыгарбастан купуя окулушу керек. Жогоруда белгиленгендей эле намаз окууда эң алгач ниет кылуудан баштайлы. Ал төмөнкүчө. Bismillahirrahmanirrahim. Niyet kıldım 2 reket sünnet bamdad namazını okumaka жүзүмдү бурдум кыбла тарапка. Allah разылык үчүн. Ниет кылгандан кийин эки колун өйдө көтөрүп, бармактар кулактын жумшагына тийгизилип, Allahu akbar деп такбир айтылат. Оң колдун бармак жана чыпалагы менен сол колдун билериги кармалат да киндиктин тушуна коюлат. Аялдарда болсо ниеттен кийин Аллаху акбар деп кыблага караган алакандарын өйдө көтөрүп, анан оң кол алаканы менен сол билеригин кармап көкүрөктүн үстүнө коюлат. Башталышында кол байлоо дубасы санаа окулат. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. Андан кийин A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. деп Фатиха сүрөсү окулат. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Фатиха сүрөсү бүткөндөн кийин жок дегенде бир узун же 3 кыска Курани Каримдин сүрөлөрүнүн аяттары кыраат кылынат. Муну жогоруда эскерткендей эле зам сүрө деп коебуз. Inna a'taynaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Андан соң Allahu akbar деп ийилип, эки колду эки тизеге коюп рүкүгө барабыз. Мында سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. анан рүкүдөн سمع الله لمن حمده деп түз туруп ربنا لك الحمد деп айтылат. Андан кийин الله أكبر деп саждага барылат. Саждада سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى деп 3 жолу таспих айтылат. Анан Allahu Akbar деп отурат. Андан соң Allahu Akbar деп кайрадан саждага барат. Бул учурда дагы 3 жолу Subhana Rabbiyal A'la Subhana Rabbiyal A'la
سبحان ربي الأعلى giyin الله أكبر deb tik түз турат. Экинчи эрекетте да Фатиха сүрөсү окулгандан кийин бир зам сүрө окулат. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Зам сүрө окулат да الله أكبر деп такбир айтылып рукуга барылат. Рукуда سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم деп 3 жолу таспих айтылат. Андан соң سمع الله لمن حمده деп түз тик турулат. Ушул түз турган жайда ربنا لك الحمد деп айтылат. Анан الله أكبر деп саждага барат. Ал жерде да мурдагыдай эле سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى деп 3 жолу таспих айтылат. Кийин الله أكبر деп олтурат. Анан الله أكبر деп кайрадан саждага барат. Ушул учурда да 3 жолу سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى деп таспих айтылат. Экинчи саждадан кийин الله أكبر деп олтурат. Бул учурдагы олтуруш каада деп аталат. Ушул жерде эркектер оң бутун бармактарын кайрылтып тике коёт. Сол бутун жаткырып анын үстүнө олтурат. Салалары ачылган колдорун тизеге коюп, жүрөгүнүн тушун тиктейт. Аялдар болсо буттарын оң жагына чыгара жаткырып жерге олтурушат. Каадада олтурган мезгилде биринчи ат-тахияту окулат. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Мындан соң салават окулат. Салават төмөнкүчө. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد
محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Андан кийин оң жана сол жака карап السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ошентип намаз бүткөн болуп эсептелет. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام تباركت ربنا وتعاليك يا ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. Эми 2 рекет парыз намазын окушка киришели. Парыз намазда жогоркудай эле окулат. Айырмасы окулардын алдында икомат, башкача айтканда кичүү азан тез айтылат. قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Багымдат намазынын парызын окуш үчүн төмөнкүчө ниет кылынат. Niyet kıldım 2 rekat Bağımdat farz namazını okumaka, жүзүмдү бурдун кыбла тарапка. Ниет кылгандан кийин эки колун өйдө көтөрүп, бармактар кулактын жумшагына тийгизилип, Аллаху акбар деп такбир айтылат. Оң колдун бармак жана чыпалагы менен сол колдун билериги кармалат да киндиктин тушуна коюлат. Аялдарда болсо ниеттен кийин Аллаху акбар деп кыблага караган алакандарын өйдө көтөрүп, анан оң кол алаканы менен сол билеригин кармап, көкүрөктүн үстүнө коюлат. Башталышында кол байлоо дубасы сана окулат. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Андан кийин أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم деп Фатиха сүрөсү окулат. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Фатиха сүрөсү бүткөндөн кийин жок дегенде бир узун же 3 кыска Курани Каримдин сүрөлөрүнүн аяттары кыраат кылынат. Муну жогоруда эскерткендей эле зам сүрө деп коебуз. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Андан соң الله أكبر деп ийилип, эки колду эки тизеге коюп рүкүгө барабыз. Мында سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم
سبحان ربي العظيم. Анан рүккүдөн سمع الله لمن حمده деп түз туруп ربنا لك الحمد деп айтылат. Андан кийин الله أكبر деп саждага барылат. Саждада سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى деп 3 жолу таспих айтылат. Анан الله أكبر деп отурат. Андан соң الله أكبر деп кайрадан саждага барат. Бул учурда дагы 3 жолу سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى кийин الله أكبر деп тик түз турат. Экинчи эрекетте да Фатиха сүрөсү окулгандан кийин бир зам сүрө окулат. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد Зам сүрө окулат да الله أكبر деп такбир айтылып рүкүгө барылат. Рүкүдө سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم деп 3 жолу таспих айтылат. Андан соң سمع الله لمن حمده деп түз тик турулат. Ушул түз турган жайда ربنا لك الحمد деп айтылат. Анан الله أكبر деп саждага барат. Ал жерде да мурдагыдай эле سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى деп 3 жолу таспих айтылат. Кийин الله أكبر деп олтурат. Анан الله أكبر деп кайрадан саждага барат. Ушул учурда да 3 жолу سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى деп таспих айтылат. Экинчи саждадан кийин الله أكبر деп олтурат. Бул учурдагы олтуруш каада деп аталат. Ушул жерде эркектер оң бутун бармактарын кайрылтып тике коёт. Сол бутун жаткырып анын үстүнө олтурат. Салалары ачылган колдорун
тизеге коюп, жүрөгүнүн тушун тиктейт. Аялдар болсо буттарын оң жагына чыгара жаткырып, жерге олтурушат. Каадада олтурган мезгилде биринчи ат-тахияту окулат. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Мындан соң салават окулат. Салават төмөнкүчө. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Андан кийин оң жана сол жака карап, السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ошентип намаз бүткөн болуп эсептелет. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام تباركت ربنا وتعاليك يا ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. Бешим намазы 4 рекет сүннөт, 4 рекет парыз жана 2 рекет сүннөт. Бешим намазынын башында 4 рекет сүннөт намазын окуш үчүн төмөнкүчө ниет кылынат. Ниет кылдым, жүзүмдү кыблага караткан калыбымда бешим намазынын 4 рекет сүннөтүн окушка, калыс Аллах үчүн. Ниет кылгандан кийин эки колун өйдө көтөрүп, бармактар кулактын жумшагына тийгизилип, Аллаху акбар деп такбир айтылат. Оң колдун бармак жана чыпалагы менен сол колдун билериги кармалат да киндиктин тушуна коюлат. Аялдарда болсо ниеттен кийин Аллаху акбар деп кыблага караган алакандарын өйдө көтөрүп, анан оң кол алаканы менен сол билеригин кармап көкүрөктүн үстүнө коюлат. Башталышында кол байлоо дубасы сана окулат. Аны өзүңүздөр тасмадан көрүп турасыздар. Андан кийин аузу биллахи минеш шайтонир раджим бисмиллахир-рахманир-рахим деп Фатиха сүрөсү окулат. Фатиха сүрөсү бүткөндөн кийин жок дегенде бир узун же 3 кыска Курани Каримдин сүрөлөрүнүн аяттары кыраат кылынат. Муну жогоруда эскерткендей эле зам сүрө деп коебуз. Андан соң Аллаху акбар деп ийилип, эки колду эки тизеге коюп рүкүгө барабыз. Мында Субхан раббиял азим деп 3 жолу айтылат. Анан рүкүдөн Самиаллаху лиман хамидах деп түз туруп Роббана лакал хамду деп айтылат. Андан кийин Аллаху акбар деп саждага барылат. Саждада Субхан раббиял ала деп 3 жолу таспих айтылат. Анан Аллаху акбар деп отурат. Андан соң Аллаху акбар деп кайрадан саждага барат. Бул учурда дагы 3 жолу Субхан раббиял ала деп айтылат. Кийин Аллаху акбару деп тик түз турат. Экинчи эрекетте да Бисмиллахир-рахманир-рахим айтылып, Фатиха сүрөсү окулгандан кийин бир зам сүрө окулат да Аллаху акбар деп
такбир айтылып, рукуга барылат. Рукуда Субхан Раббиял Азим деп 3 жолу таспих айтылат. Андан соң Самиаллаху лиман хамидах деп түз тик турулат. Ушул түз турган жайда Роббана лакал хамд деп айтылат. Анан Аллаху акбар деп саждага барат. Ал жерде да мурдагыдай эле Субхан Раббиял Ала деп 3 жолу таспих айтылат. Кийин Аллаху акбар деп олтурат. Анан Аллаху акбар деп кайрадан саждага барат. Ушул учурда да 3 жолу Субхан Раббиял Ала деп таспих айтылат. Экинчи саждадан кийин Аллаху акбар деп олтурат. Бул учурдагы олтуруш каада деп аталат. Ушул жерде эркектер оң бутун бармактарын кайрылтып тике коёт. Сол бутун жаткырып анын үстүнө олтурат. Салалары ачылган колдорун тизеге коюп, жүрөгүнүн тушун тиктейт. Аялдар болсо буттарын оң жагына чыгара жаткырып, жерге олтурушат. Кадада олтурган мезгилде ат-тахияту окулат. Кадада ат-тахиятуну окуп, Аллаху акбар деп жогору көтөрүлүп 3-чү рекетке турат. Мында да Бисмиллахир-рахманир-рахим деп Фатиха жана Замсура окулат. Анан Аллаху акбар деп рукуга барылат. Ал жерде Субхан Раббиял Азим деп 3 жолу таспих айтылат. Анан Самиаллаху лиман хамида деп түз турат. Түз турган жайда Роббана лакал хамд деп айтылат. Анан Аллаху акбар деп саждага жыгылат. Саждада 3 жолу Субхан Раббиял Ала деп таспих айтылат. Анан Аллаху акбар деп олтурат. Кийин кайрадан Аллаху акбар деп саждага барылат. Саждада дагы 3 жолу Субхан Раббиял Ала деп таспих айтылат. Экинчи саждадан кийин Аллаху акбар деп 4-чү рекетке турат. 4-чү рекетте да биринчи Бисмиллахир-рахманир-рахим айтылып, Фатиха сүрөсү жана Замсура окулат. Анан Аллаху акбар деп ийилип рукуга барылат. Мында да Субхан Раббиял Азим деп 3 жолу айтылат. Рукудан Самиаллаху лиман хамидах деп тик турат. Тик түз турган жайда Роббана лакал хамд деп айтылат. Анан Аллаху акбар деп саждага жыгылат. Саждада адаттагыдай эле 3 жолу Субхан Раббиял Ала деп таспих айтылат. Анан Аллаху акбар деп олтурат. Кийин Аллаху акбар деп кайрадан саждага барылат. Саждада дагы 3 жолу Субхан Раббиял Ала деп таспих айтылат. Экинчи саждадан кийин Аллаху акбар деп олтурат. Бул олтуруш жогоруда эскертилип өткөндөй эле каада деп аталат. Каадада биринчи ат-тахияту окулат. Андан соң салават окулат. Салават окулуп бүткөндөн кийин дуа окуш сүннөт. Андан кийин оң жана сол жака карап Ассаламу алейкум ва рахматуллах деп салам берилет. Ушуну менен Кудай буйруса, бешим намазынын 4 рекет сүннөтү окулган болуп эсептелет. Бешим намазынын 4 рекет парзы. Жогоруда эскертип айтып өткөндөй эле, ар бир парз намаздын алдында икомат айтылат. Ал азанга окшош, бирок үндү акырын чыгаруу менен тезирээк айтылат. Жана хаялал фалах деп экинчи жол айткандан кийин кат кооматис салах деген сөз 2 жолу кайталанат. Бешим намазынын 4 рекет парзына төмөнкүчө ниет кылабыз. Ниет кылдым. Бешим намазынын 4 рекет парзын өз убагында жүзүмдү кыблага караткан калуунда калыс Аллах үчүн окуу үчүн. Бешим намазынын парзы да үн чыгарбастан ичинде купия окулат. Ниет кылгандан соң Аллаху акбар деп колдор өйдө көтөрүлүп такбир айтылат. Оң кол сол колдун билергини кармалат да киндиктин тушуна коюлат. Анан санаа окулат. Андан кийин
аузу биллахи минаш шайтонир раджим, бисмиллахир рахманир рахим деп Фатиха сүрөсү жана Зам сүрө кыраат кылынат. Анан Аллаху акбар деп рукуга барылат. Кийин Субхан раббиял азим деп 3 жолу таспих айтылат. Рукудан Самиаллаху лиман хамидах деп түз турулат. Түз турган жайда Роббана лакал хамд деп айтылат. Анан Аллаху акбар деп саждага жыгылат. Саждада 3 жолу Субхан раббиял ала деп таспих айтылат. Анан Аллаху акбар деп олтурат. Кийин дагы Аллаху акбар деп кайрадан саждага барылат. Саждада кайрадан Субхан раббиял ала деп 3 жолу таспих айтылат. Андан кийин Аллаху акбар деп түз турулат. Экинчи рекетте да бисмиллахир рахманир рахим айтылып, Фатиха сүрөсү жана Зам сүрө окулат. Анан Аллаху акбар деп ийилип рукуга барылат. Мында да Субхан раббиял азим деп 3 жолу таспих айтылат. Андан соң Самиаллаху лиман хамидах деп тик түз турулат. Түз турган жайда Роббана лакал хамд деп айтылат. Анан Аллаху акбар деп саждага барылат. Саждада адаттагыдай эле 3 жолу Субхан раббиял ала деп таспих айтылат. Анан Аллаху акбар деп олтурат. Кийин Аллаху акбар деп кайрадан саждага барылат. Саждада дагы 3 жолу Субхан раббиял ала деп таспих айтылат. Экинчи саждадан кийин Аллаху акбар деп каадада олтурат. Каадада ат-тахиятуну окуп, Аллаху акбар деп жогору көтөрүлүп 3-чү рекетке турат. Мында да бисмиллахир рахманир рахим айтылып, Фатиха бүткөндөн кийин эч кандай Зам сүрө кыраат кылынбайт. Анан Аллаху акбар деп рукуга барылат. Ал жерде Субхан раббиял азим деп 3 жолу таспих айткандан кийин Самиаллаху лиман хамидах деп түз турулат. Түз турган жайда Роббана лакал хамд деп айтылат. Анан Аллаху акбар деп саждага барылат. Саждада адаттагыдай эле 3 жолу Субхан раббиял ала деп таспих айтылат. Анан Аллаху акбар деп олтурат. Кийин Аллаху акбар деп кайрадан саждага барат. Саждада дагы 3 жолу Субхан раббиял ала деп таспих айтылат. Экинчи саждадан кийин Аллаху акбар деп 4-чү рекетке турат. 4-чү рекетте да биринчи бисмиллахир рахманир рахим деп Фатиха сүрөсү окулгандан кийин эч кандай Зам сүрө кыраат кылынбайт. Анан Аллаху акбар деп рукуга барылат. Мында да Субхан раббиял азим деп 3 жолу таспих айтылат. Кийин рукудан Самиаллаху лиман хамидах деп түз турулат. Түз турган жайда Роббана лакал хамд деп айтылат. Анан Аллаху акбар деп кайрадан саждага барылат. Саждада адаттагыдай эле 3 жолу Субхан раббиял ала деп таспих айтылат. Анан Аллаху акбар деп олтурат. Кийин Аллаху акбар деп кайрадан саждага барылат. Саждада дагы 3 жолу Субхан раббиял ала деп таспих айтылат. Экинчи саждадан кийин Аллаху акбар деп олтурат. Бул олтуруш каада. Каадада биринчи ат-тахият окулат. Андан соң салават окулат. Салават окулуп бүткөндөн кийин дуа окуш сүннөт. Андан кийин оң жана сол жака карап ассалому алейкум ва рахматуллах деп салам берилет. Ушуну менен Кудай буйруса 5 намазынын 4 рекет парзы толук окулуп бүткөн болуп эсептелет. Бул 5 намазынын 2 рекет сүннөтү да ичинде купуя окулат. Ага төмөнкүчө ниет кылынат. Ниет кылдым 5 намазынын 2 рекет сүннөтүн калыс Аллах үчүн окумакка, жүзүмдү кыблага караткан калыбымда. Ниет кылынгандан соң Аллаху акбар деп колдор өйдө көтөрүлүп такбир айтылат.
Оң кол сол колдун билеригин кармап, киндиктин тушуна коюлат. Анан санаа окулат. Андан кийин Аузу биллахи минаш шайтонир раджим, бисмиллахир рахманир рахим деп Фатиха сүрөсү жана Зам сүрө окулат. Анан Аллаху акбар деп рүкүгө барылат. Кийин Субхан раббиял азим деп 3 жолу таспих айтылат. Рүкүдөн Сами Аллаху лиман хамидах деп түз тик турулат. Тик турган жайда Роббана лакал хамд деп айтылат. Анан Аллаху акбар деп саждага барылат. Саждада 3 жолу Субхан раббиял ала деп таспих айтылат. Анан Аллаху акбар деп олтурат. Кийин дагы Аллаху акбар деп кайрадан саждага барылат. Саждада барган кезде 3 жолу Субхан раббиял ала деп таспих айтылат. Андан кийин Аллаху акбар деп түз турат. Экинчи эрекетте да биринчи Бисмиллахи рахманир рахим деп Фатиха сүрөсү жана Зам сүрө окулат. Анан Аллаху акбар деп рүкүгө барылат. Мында да Субхан раббиял азим деп 3 жолу таспих айткандан кийин Сами Аллаху лиман хамидах деп түз турат. Түз турган жайда Роббана лакал хамд деп айтылат. Анан Аллаху акбар деп саждага барылат. Саждада адаттагыдай эле 3 жолу Субхан раббиял ала деп таспих айтылат. Анан Аллаху акбар деп олтурат. Кийин Аллаху акбар деп кайрадан саждага барат. Саждада дагы 3 жолу Субхан раббиял ала деп таспих айтылат. Экинчи саждадан кийин Аллаху акбар деп каадага олтурат. Каадада биринчи аттахият окулат. Андан соң салават. Салават окулуп бүткөндөн кийин дуа кылыш сүннөт. Андан кийин оң жана сол жака карап Ассаламу алейкум ва рахматуллах деп салам берилет. Ушуну менен Кудай буйруса, бешим намазынын 2 рекет сүннөтү толук окулган болуп эсептелет. Асыр дигер намазы 4 рекет парз. Жогоруда эскертип айтып өткөндөй эле ар бир парз намаздын алдында икомат айтылат. Ал азанга окшош, бирок үндү акырын чыгаруу менен тезирээк айтылат. Жана хаялал фалах деп 2 жол айткандан кийин кат коматис салах деген сөз 2 жолу кайталанат. Асыр намазынын 4 рекет парзына төмөнкүчө ниет кылынат. Ниет кылдым асыр намазынын 4 рекет парзын өз багында калыс Аллах үчүн окумакка, жүзүмдү кыблага караткан калыбымда. Ниет кылгандан соң Аллаху акбар деп колдор өйдө көтөрүлүп такбир айтылат. Оң кол сол колдун билергини кармалат да киндиктин тушуна коюлат. Анан санаа окулат. Андан кийин Аузу биллахи минаш шайтонир раджим, бисмиллахир рахманир рахим деп Фатиха сүрөсү жана Зам сүрө кыраат кылынат. Анан Аллаху акбар деп рүкүгө барылат. Кийин Субхан раббиял азим деп 3 жолу таспих айтылат. Рүкүдөн Сами Аллаху лиман хамидах деп түз турулат. Түз турган жайда Роббана лакал хамд деп айтылат. Анан Аллаху акбар деп саждага жыгылат. Саждада 3 жолу Субхан раббиял ала деп таспих айтылат. Анан Аллаху акбар деп олтурат. Кийин дагы Аллаху акбар деп кайрадан саждага барылат. Саждада кайрадан Субхан раббиял ала деп 3 жолу таспих айтылат. Андан кийин Аллаху акбар деп түз турулат. Экинчи рекетте да Бисмиллахи рахманир рахим айтылып, Фатиха сүрөсү жана Зам сүрө окулат. Анан Аллаху акбар деп ийилип рүкүгө барылат. Мында да Субхан раббиял азим деп 3 жолу таспих айтылат. Андан соң Сами Аллаху лиман хамидах деп тик түз турулат.
түз турган жайда Роббана лакал хамд деп айтылат. Анан Аллаху акбар деп саждага барылат. Саждада адаттагыдай эле 3 жолу Субхан раббиял ала деп таспих айтылат. Анан Аллаху акбар деп олтурат. Кийин Аллаху акбар деп кайрадан саждага барылат. Саждада дагы 3 жолу Субхан раббиял ала деп таспих айтылат. Экинчи саждадан кийин Аллаху акбар деп каадада олтурат. Каадада ат-тахиятуну окуп Аллаху акбар деп жогору көтөрүлүп 3-чү рекетке турат. Мында да Бисмиллахир-рахманир-рахим айтылып, Фатиха сүрөсү окулат. Фатиха бүткөндөн кийин эч кандай зам сүрө кыраат кылынбайт. Анан Аллаху акбар деп рүкүгө барылат. Ал жерде Субхан раббиял азим деп 3 жолу таспих айткандан кийин Самиаллаху лиман хамидах деп түз турулат. Түз турган жайда Роббана лакал хамд деп айтылат. Анан Аллаху акбар деп саждага барылат. Саждада адаттагыдай эле 3 жолу Субхан раббиял ала деп таспих айтылат. Анан Аллаху акбар деп олтурат. Кийин Аллаху акбар деп кайрадан саждага барат. Саждада дагы 3 жолу Субхан раббиял ала деп таспих айтылат. Экинчи саждадан кийин Аллаху акбар деп 4-чү рекетке турат. 4-чү рекетте да биринчи Бисмиллахир-рахманир-рахим деп Фатиха сүрөсү окулгандан кийин эч кандай зам сүрө кыраат кылынбайт. Анан Аллаху акбар деп рүкүгө барылат. Мында да Субхан раббиял азим деп 3 жолу таспих айтылат. Кийин рүкүдөн Самиаллаху лиман хамидах деп түз турулат. Түз турган жайда Роббана лакал хамд деп айтылат. Анан Аллаху акбар деп кайрадан саждага барылат. Саждада адаттагыдай эле 3 жолу Субхан раббиял ала деп таспих айтылат. Анан Аллаху акбар деп олтурат. Кийин Аллаху акбар деп кайрадан саждага барылат. Саждада дагы 3 жолу Субхан раббиял ала деп таспих айтылат. Экинчи саждадан кийин Аллаху акбар деп олтурат. Бул олтуруш каада. Каадада биринчи ат-тахият окулат. Андан соң салават окулат. Салават окулуп бүткөндөн кийин дуа окуш сүннөт. Андан кийин оң жана сол жака карап ассалому алейкум ва рахматуллах деп салам берилет. Ушуну менен Кудай буйруса, асыр намазынын 4 рекет парзы толук окулган болуп эсептелет. Шам намазы 3 рекет парз жана 2 рекет сүннөт. Ар бир парз намаздын алдында такбир, икомат айтылат. Шам намазынын 3 рекет парзы, ага төмөнкүчө ниет кылынат. Ниет кылдым. Шам намазынын 3 рекет парзын калыс Аллах үчүн окумакка, жүзүмдү кыблага караткан калыбында деп ниет кылынгандан соң колдор көтөрүлүп Аллаху акбар деп такбир айтылат. Андан кийин колдор байланып сана окулат. Ушул жерден өзгөчө белгилей кетчү нерсе, шам намазынын парзында Аллаху акбар деп айтылган таспихтер, Фатиха сүрөсү жана андан кийинки Курандын сүрөлөрү кыраат менен ошондой эле Самиаллаху лиман хамидах деп айтылуучу таспихтер да жарыя жана эки жака берилүүчү саламдар да үн чыгарылып айтылат. А калган таспих дубалар доош чыгарылбай ичте окулушу важип. Анан сана окулат. Андан кийин аузу биллахи минаш шайтонир раджим бисмиллахир-рахманир-рахим деп Фатиха сүрөсү жана зам сүрө кыраат кылынат. Андан кийин Аллаху акбар рүкүгө барылат. Рүкүдө 3 жолу Субхан раббиял азим деп таспих айтылат. Рүкүдөн Самиаллаху лиман хамида деп түз тик турат. Түз турган жайда Роббана лакал хамд деп айтылат. Анан Аллаху акбар деп саждага барылат.
Саждада 3 жолу Субхан Раббиял Ала деп таспих айтылат. Анан Allahu Akbar. деп олтурат. Кийин кайрадан Allahu Akbar. деп саждага барылат. Саждада дагы 3 жолу Субхан Раббиял Ала деп таспих айтылат. Кийин Allahu Akbar. деп түз тик турулат. Ошентип намаздын бир ирекети бүткөн болуп эсептелет. Экинчи ирекетинде да биринчи Фатиха сүрөсү жана андан кийин Зам сүрө окулат. Анан Allahu Akbar. деп рукуга барылат. Мында да Субхан Раббиял Азим деп 3 жолу таспих айтылат. Андан соң Sami'allahu liman hamida. деп тик түз турат. Түз турган жайда Роббана лакал хамд деп айтылат. Анан Allahu Akbar. деп саждага барылат. Саждада 3 жолу Субхан Раббиял Ала деп таспих айтылат. Анан Allahu Akbar. деп олтурат. Кийин кайрадан Allahu Akbar. деп саждага барылат. Саждада дагы 3 жолу Субхан Раббиял Ала деп таспих айтылат. Экинчи саждадан кийин Allahu Akbar. деп олтурат. Каадада ат-тахиятуну окуп Allahu Akbar. деп жогору көтөрүлүп 3-чү рекетке турат. Мында да Бисмиллахир-рахманир-рахим айтылып, Фатиха бүткөндөн кийин эч кандай Зам сүрө кыраат кылынбайт. Анан Allahu Akbar. деп рукуга барылат. Рукудо 3 жолу Субхан Раббиял Азим деп таспих айтылат. Рукудон Sami'allahu liman hamida. деп түз тик турат. Түз турган жайда Роббана лакал хамд деп айтылат. Анан Allahu Akbar. деп саждага барылат. Саждада 3 жолу Субхан Раббиял Ала деп таспих айтылат. Анан Allahu Akbar. деп олтурат. Кийин кайрадан Allahu Akbar. деп саждага барылат. Саждада дагы 3 жолу Субхан Раббиял Ала деп таспих айтылат. Экинчи саждадан кийин Allahu Akbar. деп олтурат. Каадада олтурган мезгилде биринчи ат-тахияту окулат. Мындан соң салават окулат. Салават окулуп бүткөндөн кийин дуа кылыш сүннөт. Андан кийин оң жана сол жака карап Ассаламу алейкум ва рахматуллах деп салам берилет. Ушуну менен Кудай буйруса 3 рекет шам намазынын парзы окулган болуп эсептелет. Шам намазынын 2 рекет сүннөтүн окууга киришсек, бул учурда төмөнкүчө ниет кылынат. Шам намазынын 2 рекет сүннөтүн өз убагында жүзүңдү кыблага караткан калуунда калыс Аллах үчүн окушка ниет кылдым деп. Ушул жерден эске салчу нерсе, сүннөт намазы үн чыгарылбастан ичинде купуя окулат. Ниет кылгандан кийин Аллаху Акбар деп такбир айтылат. Оң колдун бармак жана чыпалагы менен сол колдун билериги кармалат да киндиктин тушуна коюлат. Башталышында кол байлоо дубасы сана окулат. Андан кийин аузу биллахи минеш шайтонир раджим, бисмиллахир-рахманир-рахим деп Фатиха сүрөсү окулат. Фатиха сүрөсү бүткөндөн кийин жок дегенде бир узун же 3 кыска Курани Каримдин сүрөлөрүнүн аяттары кыраат кылынат. Андан соң Аллаху Акбар деп ийилип, 2 колду 2 тизеге коюп рукуга барабыз. Мында Субхан Раббиял Азим деп 3 жолу айтылат. Анан рукудон Самиаллаху лиман хамидах деп түз туруп Роббана лакал хамд деп айтылат. Андан кийин Аллаху Акбар деп саждага барылат. Саждада Субхан Раббиял Ала деп 3 жолу таспих айтылат. Анан Аллаху Акбар деп отурат. Андан соң Аллаху Акбар деп кайрадан саждага барат. Бул учурда дагы 3 жолу
субхан раббиял ала деп айтылат. Кийин Аллаху акбару деп тик түз турат. Экинчи эрекетте да Бисмиллахир-рахманир-рахим айтылып, Фатиха сүрөсү окулгандан кийин бир зам сүрө окулат да Аллаху акбар деп такбир айтылып, рукуга барылат. Рукуда субхан раббиял азим деп 3 жолу тасбих айтылат. Андан соң Самиаллаху лиман хамидах деп түз тик турулат. Ушул түз турган жайда Роббана лакал хамд деп айтылат. Анан Аллаху акбар деп саждага барат. Ал жерде да мурдагыдай эле субхан раббиял ала деп 3 жолу тасбих айтылат. Кийин Аллаху акбар деп олтурат. Анан Аллаху акбар деп кайрадан саждага барат. Ушул учурда да 3 жолу субхан раббиял ала деп тасбих айтылат. Экинчи саждадан кийин Аллаху акбар деп олтурат. Бул учурдагы олтуруш када деп аталат. Кадада биринчи ат-тахият окулат. Андан соң салават окулат. Салават окулуп бүткөндөн кийин дуа окуш сүннөт. Андан кийин оң жана сол жака карап Ассаламу алейкум ва рахматуллах деп салам берилет. Ошентип Кудай буйруса салам берилгенден кийин шам намазынын 2 рекет сүннөтү окулган болуп эсептелет. Куптан намазы 4 рекет парз, 2 рекет сүннөт жана 3 рекет витир важип. Куптан намазынын 4 рекет парзын окуштан мурда бардык парз намаздардын алдында окулгандай эле кыска азан, башкача айтканда икомат айтылат. Ал азанга окшош, бирок үндү акырын чыгарып тез айтылат да хаялал фалах деп экинчи айткандан кийин кат комати салах деп 2 жолу айтылат. Андан кийин ниет кылынат, ал төмөнкүчө. Куптан намазынын 4 рекет парзын өз багында калыс Аллах үчүн жүзүмдү кыблага караткан калыбында окуш үчүн ниет кылдым деп айткандан соң колдорду кулакка чейин көтөрүп Allahu Akbar. деп такбир айтылат. Андан кийин колдор байланып сана окулат. Ушул жерден өзгөчө белгилей кетчү нерсе, куптан намазынын парзында Аллаху акбар деп айтылган такбирлерди Фатиха сүрөсү жана андан кийинки Курандын сүрөлөрү кыраат менен, ошондой эле Самиаллаху лиман хамидах деп айтылуучу тасбихтер да жарыя жана эки жака берилүүчү саламдар да үн чыгарылып айтылат. А калган тасбих дубалар доош чыгарылбай ичте окулушу важип. Анан сана окулат. Андан кийин Аузу биллахи минаш шайтонир раджим Бисмиллахир-рахманир-рахим деп Фатиха сүрөсү жана зам сүрө кыраат кылынат. Андан кийин Allahu Akbar. рукуга барылат. Рукудо 3 жолу субхан раббиял азим деп тасбих айтылат. Рукудон Sami'allahu liman hamida. деп түз тик турат. Түз турган жайда Роббана лакал хамд деп айтылат. Анан Allahu Akbar. деп саждага барылат. Саждада 3 жолу субхан раббиял ала деп тасбих айтылат. Анан Allahu Akbar. деп олтурат. Кийин кайрадан Allahu Akbar. деп саждага барылат. Саждада дагы 3 жолу субхан раббиял ала деп тасбих айтылат. Кийин Allahu Akbar. деп түз тик турулат. Ошентип намаздын бир ирекети бүткөн болуп эсептелет. Экинчи ирекетинде да биринчи Фатиха сүрөсү жана андан кийин зам сүрө окулат. Анан Allahu Akbar. деп рукуга барылат. Мында да субхан раббиял азим деп 3 жолу тасбих айтылат. Андан соң Sami'allahu liman hamida. деп тик түз турат. Түз турган жайда Роббана лакал хамд деп айтылат. Анан Allahu Akbar. деп саждага барылат. Саждада 3 жолу субхан раббиял ала деп тасбих айтылат. Анан
Allahu Akbar. деп олтурат. Кийин кайрадан Allahu Akbar. деп саждага барылат. Саждада дагы 3 жолу Субхан Раббиял Ала деп таспих айтылат. Экинчи саждадан кийин Allahu Akbar. деп олтурат. Каадада ат-тахиятуну окуп Allahu Akbar. деп жогору көтөрүлүп 3-чү рекетке турат. Мында да Бисмиллахир-рахманир-рахим айтылып, Фатиха бүткөндөн кийин эч кандай зам сүрө кыраат кылынбайт. Анан Allahu Akbar. деп рүкүгө барылат. Рүкүдө 3 жолу Субхан Раббиял Азим деп таспих айтылат. Рүкүдөн Sami'allahu liman hamida. деп түз тик турат. Түз турган жайда Роббана лакал хамд деп айтылат. Анан Allahu Akbar. деп саждага барылат. Саждада 3 жолу Субхан Раббиял Ала деп таспих айтылат. Анан Allahu Akbar. деп олтурат. Кийин кайрадан Allahu Akbar. деп саждага барылат. Саждада дагы 3 жолу Субхан Раббиял Ала деп таспих айтылат. Экинчи саждадан кийин Allahu Akbar. деп 4-чү рекетке турат. 4-чү рекетте да биринчи Бисмиллахир-рахманир-рахим деп Фатиха сүрөсү окулгандан кийин эч кандай зам сүрө кыраат кылынбайт. Анан Allahu Akbar. деп рүкүгө барылат. Мында да Субхан Раббиял Азим деп 3 жолу таспих айтылат. Кийин рүкүдөн Самиаллаху лиман хамидах деп түз турулат. Түз турган жайда Роббана лакал хамд деп айтылат. Анан Allahu Akbar. деп кайрадан саждага барылат. Саждада адаттагыдай эле 3 жолу Субхан Раббиял Ала деп таспих айтылат. Анан Аллаху Акбар деп олтурат. Кийин Аллаху Акбар деп кайрадан саждага барылат. Саждада дагы 3 жолу Субхан Раббиял Ала деп таспих айтылат. Экинчи саждадан кийин Аллаху Акбар деп олтурат. Бул олтуруш каада. Каадада биринчи ат-тахият окулат, андан соң салават окулат. Салават окулуп бүткөндөн кийин дуа окуш сүннөт. Андан кийин оң жана сол жака карап Ассаламу алейкум ва рахматуллах деп салам берилет. Ушуну менен Кудай буйруса, куптан намазынын 4 рекет парзы толук окулган болуп эсептелет. Куптан намазынын 2 рекет сүннөтүнө төмөнкүчө ниет кылабыз. Куптан намазынын 2 рекет сүннөт намазын өз багында калыс Аллах үчүн жүзүмдү кыблага караткан калыбында окуш үчүн ниет кылдым деп айткандан соң колдор кулакка чейин көтөрүлүп, Аллаху Акбар деп колдор өйдө көтөрүлүп такбир айтылат. Оң кол сол колдун билеригин кармап, киндиктин тушуна коюлат. Анан санаа окулат. Андан кийин Аузу биллахи минаш шайтонир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп Фатиха сүрөсү жана зам сүрө окулат. Анан Аллаху Акбар деп рүкүгө барылат. Кийин Субхан Раббиял Азим деп 3 жолу таспих айтылат. Рүкүдөн Самиаллаху лиман хамидах деп түз тик турулат. Тик турган жайда Роббана лакал хамд деп айтылат. Анан Аллаху Акбар деп саждага барылат. Саждада 3 жолу Субхан Раббиял Ала деп таспих айтылат. Анан Аллаху Акбар деп олтурат. Кийин дагы Аллаху Акбар деп кайрадан саждага барылат. Саждада барган кезде 3 жолу Субхан Раббиял Ала деп таспих айтылат. Андан кийин Аллаху Акбар деп түз турат. Экинчи рекетте да биринчи Бисмиллахир-рахманир-рахим деп Фатиха сүрөсү жана зам сүрө окулат. Анан Аллаху Акбар деп рүкүгө барылат. Мында да Субхан Раббиял Азим деп 3 жолу таспих айткандан кийин Самиаллаху лиман хамидах деп түз турат. Түз турган жайда Роббана лакал хамд деп айтылат. Анан Аллаху Акбар деп саждага барылат. Саждада адаттагыдай эле
3 жолу субхан раббиял ала деп таспих айтылат. Анан Аллаху акбар деп олтурат. Кийин Аллаху акбар деп кайрадан саждага барат. Саждада дагы 3 жолу субхан раббиял ала деп таспих айтылат. Экинчи саждадан кийин Аллаху акбар деп каадага олтурат. Каадада биринчи аттахият окулат. Андан соң салават. Салават окулуп бүткөндөн кийин дуа кылыш сүннөт. Ошентип оң жана сол жака ассалому алейкум ва рахматуллах деп салам берүү менен куптан намазынын 2 рекет сүннөтү толук аткарылган болуп эсептелет. Витир важип намазы ага төмөнкүчө ниет кылынат. Витир важип намазын өз убагында калыс Аллах үчүн жүзүмдү кыблага караткан калыбында окумакка ниет кылдым. Витир важип намазы да сүннөт намазга окшош үн чыгарылбастан ичинде окулат. Ниет кылгандан соң Аллаху акбар деп колдор өйдө көтөрүлүп такбир айтылат. Оң кол сол колдун билергини кармалат да киндиктин тушуна коюлат. Анан санаа окулат. Андан кийин аузу биллахи минаш шайтонир раджим бисмиллахир рахманир рахим деп Фатиха сүрөсү жана Зам сүрө кыраат кылынат. Анан Аллаху акбар деп рукуга барылат. Кийин субхан раббиял азим деп 3 жолу таспих айтылат. Рукудан сами Аллаху лиман хамидах деп түз турулат. Түз турган жайда Роббана лакал хамд деп айтылат. Анан Аллаху акбар деп саждага жыгылат. Саждада 3 жолу субхан раббиял ала деп таспих айтылат. Анан Аллаху акбар деп олтурат. Кийин дагы Аллаху акбар деп кайрадан саждага барылат. Саждада кайрадан субхан раббиял ала деп 3 жолу таспих айтылат. Андан кийин Аллаху акбар деп түз турулат. Экинчи рекетте да бисмиллахир рахманир рахим айтылып, Фатиха сүрөсү жана Зам сүрө окулат. Анан Аллаху акбар деп ийилип рукуга барылат. Мында да субхан раббиял азим деп 3 жолу таспих айтылат. Андан соң сами Аллаху лиман хамидах деп тик түз турулат. Түз турган жайда Роббана лакал хамд деп айтылат. Анан Аллаху акбар деп саждага барылат. Саждада адаттагыдай эле 3 жолу субхан раббиял ала деп таспих айтылат. Анан Аллаху акбар деп олтурат. Кийин Аллаху акбар деп кайрадан саждага барылат. Саждада дагы 3 жолу субхан раббиял ала деп таспих айтылат. Экинчи саждадан кийин Аллаху акбар деп каадада олтурат. Каадада аттахиятун окуп Аллаху акбар деп жогору көтөрүлүп 3-чү рекетке турат. Бисмиллахир рахманир рахим деп Фатиха сүрөсүн жана Зам сүрөнү кыраат кылынгандан кийин колдор кулакка чейин көтөрүлүп Аллаху акбар деп такбир айтылат. Анан колду кайра түшүрүп байлап кунут дуасы окулат. Ал төмөнкүчө. Аллахумма инна наста'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alayka wa nuthni 'alayka al-khayr nashkuruka wa la nakfuruk nakhla'u wa natruku man yafjuruk Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilayka nas'a wa nahfid نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. Анан Аллаху акбар деп рукуга барылат. Мында да субхан раббиял азим деп 3 жолу таспих айтылат. Кийин рукудан сами Аллаху лиман хамидах деп түз турулат. Түз турган жайда Роббана лакал хамд деп айтылат. Анан Аллаху акбар деп кайрадан саждага барылат. Саждада адаттагыдай эле 3 жолу субхан раббиял ала деп таспих айтылат. Анан Аллаху акбар деп олтурат.
Кийин Аллаху акбар деп кайрадан саждага барылат. Саждада дагы 3 жолу Субхан Раббиял Ала деп таспих айтылат. Экинчи саждадан кийин Аллаху акбар деп олтурат. Бул олтуруш каада. Каадада биринчи ат-тахият окулат, андан соң салават окулат. Салават окулуп бүткөндөн кийин дуа окуш сүннөт. Ошентип эң акырында оң жана сол жака башты буруп ассалому алейкум ва рахматуллах деп салам берүү менен 3 рекет витир важип намазы бүткөн болуп эсептелет. Нафил намазы. Күндөлүк 5 маал, парз, важип жана сүннөт намаздарынан сырткары өз ыктыяры менен окулуучу намаз нафил намаз деп аталат. Таравих намазы. Таравих намазы Рамазан айында, башкача айтканда, орозо туткан мезгилде куптан намаздан кийинки витир важип намазына чейинки окула турган 20 рекет намаз. Таравих намазы 2 рекеттен окулат жана ар бир 4 рекеттен кийин таспих айтылат. Жаназа намазы. Жаназа намазы башка намаздарга окшобойт. Анда үрүккү жана сажда кылынбайт да 4 жолу такбир айтылуу менен намаз бүтөт. Ниет кылгандан соң колдорду кулакка чейин көтөрүп такбир айтылат. Биринчи такбирлерден кийинки такбирлерде колдор көтөрүлбөйт. Сана окулгандан кийин экинчи такбир айтылат. Салават окулуп 3-чү такбир айтылат. Андан кийин жаназа дуасы окулуп дагы бир жолу такбир айтылат да эки жака карап салам берилүү менен намаз аягына чыгат. Айт намазы. Айт намазы бир жылда 2 жолу келүүчү орозо жана курбан айт күндөрү окулуучу намаз. Ал күнү күн бир аз көтөрүлгөндөн кийин жамаат менен окулуучу 2 рекет важип намаздар болуп эсептелет. Айт намазында сана окулгандан кийин 3 жолу колдор кулакка чейин өйдө көтөрүлүп Аллаху акбар деп такбир айтылат. Экинчи рекетте да руккуга барардан мурда Аллаху акбар деп кошумча такбирлер айтылат. Жамаатка барууга мүмкүнчүлүгү болгон кишилерге айт намазга баруу важип амалдардан болуп эсептелет.